да көзгө илбей аябай бир тентектик кылган учурлар да болду. Эми ошол учурлардан Чубак ажекебиз билесиз, баардыгыбыздын сыймыгыбыз, кыргыз элин мына дүйнөгө тааныткан инсан. Ошо киши жаңы окууларды бүтүрүп 1-2 жыл болуп калган учур. Анан ал кишинин убак эмеси болгон эмес экен да. Муфти болом деген ой жок. Анан муфтиятта бир фатва берип жүргөн жаш жигит. Анан ошо кезде эме мындай сылансы сүйрөп алыптыр. Жайдынгүн жылаң айлак сылансы жөн эле баягы чогулуп ал жерде эч ким настроениясы жок. Улам бир муфтиң урдап кетет, келген муфтиң сабайт, ар ким эле зөөкүрлөр, каракчылар келип алып эле ошол жерди башкарып алса, эч кимдин деле көңүлү жок. Анан ошондой көңүл жок жерге келгенде муфти шайлап алалы бир деген учурда анан болбой эле муну оюна койбой туруп шайлап коюшкан муфти кылыпчы. Анан багыш отуруп алып ыйлап ошо кезде эсимде бар. Мен ошо өйдөрөөк бир медреседе иштейт элем, кетип баратып, ошол жерге келип мынтип ыйлаганы дагы эсимде бар да. Анан шарияттагыдай болуптур эми. Сен каалап барган жоксуң, өзүң муфти болчу алдам жасанып туруп барат. Жылаң айлап барыпсың, муну Кудай таала көрүп турат, шлёпканы сүйрөп ал. Ошондон анан шлёпкаң менен кошуп туруп муфти кылып коюптур сени. Анан ошондой күндөр болду эми. Чубак ажеке дагы ошо 1-2 жылдын тегерегинде. Анан баягы Чубак ажеке менен да бала кезибизде, эми менден 1-2 жаш улуу эле, баягы чогуу өсүп калдык да. Курдаш замандаш. Гоголь Московскийдеги центральный мечитте биз Куран жаттайт элек. Анан баягы Максат ажеке дагы ошол жерде окуйт эле. Баарыбыз эле ошо бир нан бөлүп чогуу өскөн балдарбыз. Анан бир күнү эле Чубак ажеке муфти болгонуна 1 ай 2 ай өткөндөн кийин эле мени чакырып калды. Карым ошо Нарынга барып казы болуп бер, менин жанымда бол. А мен жок дей албай анан Нарынга казы болдум. Анан Нарында 1 жыл иштеген кезде эле карым келчү, мен жардам болчу, мага ошо орун басар болуп иште деп анан бир жерге чакырып калды. Анан ал кишинин жанында ошо бир мен келгенден кийин бир 5-6 ай чогуу иштештик да. Анан Чубак ажеке ушундай бир керемет адам эле да, мынча мындай карасаңыз. Анан кээде баягы иш үстүндө ар кандай нерсе болот да. Кодулдан сүйлөп. Кодулдан сүйлөйт. Анан иши ал кезде Чубак ажыны көп эл тааныбайт эле ал кезде. Анан биз менен иштеп анан баягындай сөздөрү, анан ушундай кээде таарынышып калабыз. Бирок бул кишинин эң артыкчылык жери мунун кишинин илимин, сөздүн куйкумдуулугу, адамдарга жооп бергендиги, бул дин үчүн күйгөндүгүн мен айтпасам деле бул эл күбө да. Бирок бунун дагы бизге билинбеген нерселери, эл билбеген бир жакшы адаттары бар эле. Бул кишиге капа болгондо бала кыял эле да, мындайчы. Таарынып калат деген нерсе болбойт эле. Мынтип таарынып алмай деп кайра мынтип өзүңдү ыңгайсыз сезип калсаң, тез эле жазылып алат эле да. Эч нерсе болбойт. Таң каласың бул киши мененчи. Анан кайра тез эле урушуп кете берет эле да. Жаш балада, жаш байла кыял эле. Анан ушундай бир Кудайга болгон жакындыгы жөн жерден Чубак ажы болгон жок да. Алла таала колдоду. Алла таала ар бир кишинин жүрөгүнө сүйүү киргизип койду. Биздин баягы хадистерде айтылгандай, Алла таала бир пендесин сүйө турган болсо, Жибраил алейхиссалам чакырып, мен баланча пендеми сүйдүм, сен да сүй, асман ээлерин, асмандагы периштелерди да сүйдүрүп кой. Жер бетиндеги инсандарды да сүйдүрүп кой деп айтат дейт да. Жаман көрүп калса да ошо буйрукту берет деген. Мен жаман көрдүм, силер да жаман көрсөтүп, жер бетиндегилерге да жаман көрсөт деп. Эми мен Чубак ажекени ушинтип айтып атам, мындай абройду табыш, эми бул Кудай бербесе кыйын да. Абройлуу, ар бир адам абройлуу болгусу келип атат. Бирок бул кишини ушундай сууруп туруп, кыргыз элине мындай ал кишисиз жашай албай калдылар. Азыр мына бул дүйнөдөн кайтыш болгон 3 жыл болуп атат. Кажер эле болсо, чегара болсо да Чубак ажы мына чегара жөнүндө мынтип айтты эле. 2 адам касташып кетсе, кашташып кеткенин мынтип айтты эле. Кадыр түндү бүгүн кадыр бүт интернетим бар, Чубак ажы мынтип айтты эле. Бир оору болсо да Чубак ажы ушуну айтты эле. Адамдар Чубак ажыны ушундай бир мындай жол башчы катары көрүп калган. Биз эле кыргыздар эмес, муну коңшу мамлекеттер. Мен жакында Дагестанда болсом, Дагестанда чоң аалымдар ушу Чубак ажыны биз да угабыз, орусча которгон угабыз деп күлкүлүү айткан сөздөрүн айтып, ошентип отуруп бул динди бизден Чубак ажы ушу аалым болуп келгенче бизде кээ бир инсандар динди экинчи орунга коюп, диний молдолорду бир 4-чү сорт адам катары эле көрүшчү, чын ачык айталы. Бул киши келип бир 10 жылга жетип жетпеген убакыт кызмат кылган экен. Ошол учурда
ак үй көк үйүнө дагы дин сенин дагы диниң. Көчөдөгү боңушуна дагы бул дин сенин дагы диниң. Көчөдөгү бузулуп кеткенине да бул сенин диниң. Карапайым адамга да диниң деттирип туруп, адамдардын диниге болгон түшүнүгүн 100% өзгөртө алды. Керемет жалпак тимеген, бир кишинин касиетин караңыз. Бир жетишкен адам деген миллиондогон адамды сүйрөп кетет да. Бул болгон нерсе. Ошон үчүн бул Чубак ажыкеге бардыгыбыз кыргыз элинин бардыгы шакирт. 7 жаштагы баласынан 70деги чал кемпирине чейин шакирт. Ошон үчүн ал киши кайтыш болгондо пандемия учурунда мен да ошо катуу ооруп аткан учурларыбыз эле баарыбыз эле. Каргашалы июль айында кетти да. Ошол учурларда жайлоодогу адамдар ыйлаган. Тиги башка мамлекетте, Америкада, Түндүк Муз океандын түбүндө жашаган бүт баары ошо звонить этип алып ыйлап, аял эркек дебей. Ошол учурда атасы өлүп калса, баласы жаназага баргандан корккон учурларда адамдар милициянын тосконуна карабай 20 миңге чукул адам келип жаназа окуп бул жерлерде. Ошо жерде мен окуяны айтып берейин. Эртең менен кайтыш болду дегенде кечинде айтты. Өзүбүздүн абалыбыз дагы, биз дагы эртең бүгүн кайсы убакытта кетип калабыз деген нерседе жашайт элек. Анан эч жүрөгүм чыдабай, кыйналганыма чыдабай анан республиканский больницага келдик. Эртең саат 4-төрдө таң ата элек учур эле, июль айы, жай айы. Жүрсөк бир 50дөй, 40-50дөй киши ыйлап көчөдө бакырып жүргөн экен. Турсак анан бир кезде кабар келди. Биз дагы калчылдап турабыз, анан бирөө келип айтты, барып эс алып тургула, 8-те моргдон чыгарат экен. Анан кайра үйгө кеттик. Үйдө деле уктай албай анан 8-те ошо үйдө жакта моргко бардык жана. Ошол жерде турганда да бир аз кичине баа жууп чыкканча күтүп калдык. Бир 2-3 миң адам чогулуп калды. Анан көчөдө мындай өзүмдүн абалым жамар бир бактын түбүндө отурам. Отурсам ошо орус аялдар кетип атат да. Анан мынтип карап туруп эле "Что здесь религиозные люди, что собрались" деп эле "Кто умер" деп эметип калышты да. Мынтип бири-бири сүйлөшүп. Алар да ушундай эмени кийип алышкан маска. Анан мен Чубак ажы умер деп калсам, ошол жерде кетип бараткан орус аялдар бакырып ыйлап атат. Карасаңыз, адамга болгон сүйүүнү. Мусулманга эмес, ошолор христиан динин кармашы мүмкүн. Бирок ошол жерден бир жакынынан айрылгандай бакырып ыйлап атышат. Бул мындай сүйүүнү Алла Таала каалабаса бербейт. Ошентип туруп бул кишибиз кетти. Бул киши сыймык. Эми бул киши да ошо 2 жылга жакын убакыт ушу муфтийлик кызматта турду. Анан муфтийлик кызматтан кеткенден кийин бул жана суроо жооп анан Чубак ажылыгы башталды. Бул муфтийлик кызмат буга бир эле түрткү болду. Андан кийин анан эгер муфтийлик кызматта жүрө бергенде бул мынчалык даражада да көтөрө албашы мүмкүн. Анткени ал багы ар жерде жолугушуу ачылбай калышы мүмкүн. Убакыты башка нерсеге тийбей калышы мүмкүн. Бул муфтийликтен кеткенде болгон өмүрүн элге арнады да, элге динди жеткирем деп арнады да. Күнү түн китеп окуп отурупчу. Күнү түн китеп окуйт, китебин чыгып элге айтат, кайра келип окуйт, кайра элге айтат. Ушу чарчабаган, күнү түн чарчабаган адам эле да булчу. Ушу кыдырып кете берет эле, билесиз да. Ушу кээ бир жерлерге барганда бул киши барса 40 миң деген адам чогулуп алат эле барганда. 40 миң, 50 миң ошентипчи. Ошондой адамыбыз эми бул киши муфтилик болду. Эми жалаң муфтилер жөнүндө сүйлөп атабыз. Алымдар жана тарых болуп атат. Тарымдар. Ошо эмебизде жакшы күндөрдө ошо эң улуу кызмат деп билебиз эми муфтилик. Анан ошо муфтилер жөнүндө сүйлөп атпайбыз. Андайын Рахматулла ажеке деп Чубак ажекеден кийин келди. Бул дагы баткендик жигит эле. Анда да мен орун басар болуп иштедик. 1,5 жылдан ашыгыраак ошо муфтий болду. Муфтилик кызматта. Эми бул учурларда бардык адамда кемчилик болот. Бул кемчилигибиз жок болсо периште болуп кетмекпиз да. Адам ошо кемчилиги менен сүйүшүбүз керек да. Бул жерделерде дүнүйөдөн өткөн адамдын кемчилиги айтылбайт, кызматтан кеткен адамдын да кемчилигин айтпаганды үйрөнүшүбүз керек. Ал жыгылган адам маданият бул деген өтө чоң маданият да. Ар бирибиз ошону көңүлүбүзгө алып алышыбыз